О Шакирдин автордук чыгармасы. Кой терисин жамынган үйүр карышкырлар жөнүндө кыйытма. Көркөм окугандар Назгүл Ботбаева жана О Шакир. илгери дейт буну. Өз алдынча эгемендүү мекен курабыз деген теңир тоонун жаныбарлары өздөрүнчө эркеч шайламай болушат. Ага дээре аюу жол башчы болуп келген экен. Бирок аюуга баш ийгиси келбеген теңир тоолук айбанаттар жер шарынын батыш жаныбарларындай эркин жашоону каалашат. А Кашкабаш кочкорду эркеч кылып, ошону жол башчылыкка шайлашат. Баса, анткен менен аюу деген аюу да. Алыскы Сибирде жашаса да, жер шарынын Азия бөлүгүнө көз артканын койбойт, жол башчылыгын көрсөткүсү келет. А дегенде Кашкабаш кочкор билимдүү, адилеттүү көрүнөт. Бийликке жеткенден көп өтпөй анын короолошторунун арасынан кой терисин жамынган карышкырлар чыгат. А кийинчерээк Кашкабаш кочкор өзү да кашабадай жырткычка айланат. Ал дагы теңир тоолук айбанаттардын жемчөбүн жеке басаарлык кылып тартып алганга өтөт. Мындай адилетсиз эркечке нааразылык билдиргендер четинен жазасын алчу болот. Кээси короодон чыккыс болуп да камалуу коркунучу эскертилет. Ошого карабай бир жаштеке чыгат. Чыкканда да жаштыгына карабай теңир тоонун түштүк аймагында козулактар бакта терип, тамекинин жалбырагын терип тепчигени адилетсиз экенине каршылык көрсөтүп, Кашкабаш кочкорго каршы мүйүзүн жаныйт. Ал түгөт аюуну да көзгө илбейт. Батыштын айбанаттарынын эркиндигин теңир тоого жайылткысы келет. Жаштеке бир күнү кой терисин жамынган карышкырлардын арасында күрөшкө аттанмай болуп, жогорку кеңеш деген бийик дөңсөөгө барууну эңсейт. Көрсө, ал бийик дөңсөөдө кой терисин жамынган карышкырлар үйрү менен топтолчу экен. Жаштеке күрөшкө чыгып, дал ошол бийик дөңсөөгө чыгууну эңсейт. Бирок ан үчүн шайлоо деген чоң кечмелик суудан өтүү кыйын болуптур. Ал чоң кечмеликтен далай бакылдаган текелер да өтө албай калчу дешет. Кашкабаш кочкордон колдоо болмоюн, шайлоо кечмелигинен баары эле өтө албаптыр. Суу болуп шөлбүрөп чыгышчу экен. Ал чоң кечмеликтен өтчү көпүрөөдөн Кашкабаш кочкор далай жаныбарларды тоголото сүзчү дешет. Арине, жаштеке теңир тоонун жаныбарларынын сүймөнчүгүнө тез эле айланат. Себеби ал башка айбанаттардын муң зарын бийик дөңсөөгө чыгары менен чечүүгө белсенет. Кашкабаш кочкорго айбат көрсөткөн тентек чыгат. Ал жерден теңир тоолук жаныбарлардын эркиндигин, укугун коргогон жаштеке жаргырында ойногон шок болуп чыгат. Өзүнөн сакалы узун карт текелерден да ийменбей, карсылдашып сүзүшөт. Бакылдаган текелердин көзүнө тез эле илинет. Ал тургай Кашкабаш кочкордун ордуна жол башчылык кылууну да көздөйт. Ал эмес Сибир токойунда жашаган аюуну тоотпойт. Аюу деген аюу да. Таттыны көрсө тамшанып, этти көрсө даңсалып, Азияга көз арткан. Кашкабаш кочкорда аюуга ыктаган эркечке айланып, өз короолошторунун гана кызыкчылыгын коргогон жол башчыга айланат. Акыры теңир тоолук айбанаттарга жек көрүнүп бүткөн Кашкабаш кочкор күрпөң аюуну көздөй качып кутулат. Теңир тоолук жаныбарлар кайра башка эркеч тандамай болуп, буканы жол башчы кылышат. Бука жол башчылыкка келери менен Кашкабаш кочкордон өткөн жырткыч болуп чыгат. Ал дагы айланасына кой терисин жамынган кашкырларды жыят. Ал дагы аюуга кошомат кылганга өтөт. Мындай адилетсиздикке чыдабаган теке бука менен карсылдашып сүзүшөт. Текеден кантип кутулаарын билбеген бука
Bir günü karşılaşın tengir tooluk hayvanatlarga yek көрсөтүү үчүн tekeni apiyimge toyguzуп камап салуу амалын ойлойт. Бирок анысы ишке ашпайт. Теке менен буканын каршылашуусу мурдагыдан күчөп, акыры теке менен короолош жүргөндөр буканы да кашкабаш кочкордун артынан кубалап тынышат. Анын ордуна Сүречки деген бийкешти убактылуу жолбашчы кылышат. Сүречки жер шарынын батыш аймагындагы жан жаныбарлардын эркиндигин теңир тоого жайылтууга аракет кылат. Бирок анын мөөнөтү узакка созулбайт. Сүречкиден соң жылкы баласын жолбашчылыкка шайлашат. Арине, жылкынын мүнөзү белгилүү го. Анык сыраңдаган жаныбар го, жылкы баласы. Ал жолбашчылыкка шайланаары менен өз үйрүнө тап койгон айгырга айланат, ыргыштап. Кой терисин жамынган каршкырлар анын тегерегинде да көз көрүнө жыйлат. Бирок аларды көрмөксөндүккө салат. Анан калса анын да күрпөң аюуга кошомат кылганы күчөйт. Мындай адилетсиздикке чыдабаган теке аңги чалыш эркеч менен күнү кур эмес карсылдашып сүзүшөт. Ал эмес теңир тоолук жаныбарларга ыргыштаган аңгини жолбашчылыктан кетирүү демилгесин жар салат. Себеби аңги эркеч да аюунун айтканынан чыкпаган жолбашчы экенин көрсөтөт. Мына ошондо текенин айбатынан корккон аңги эркеч текени бир отоло короодон чыкпай турган кылып каматып салат. Бирок бул окуя көпкө созулбайт. Себеби аңги эркечтин жолбашчылык мөөнөтү аяктап, ордуна оозуна чөп албаган белгисиз бир жаныбар жолбашчылыкка шайланат. Анын тегерегинде да кой терисин жамынган каршкылар арбын болгондуктан теңир тоо жаныбарларынын нааразылыгы тез эле күчөйт. Ал дагы күрөң аюунун айткан дегенинен чыкпаган эркечке айланат. Ал эми баягы теке кайрадан эркиндикке чыгат. Чыгаары менен так өзүндөй тентек улактарды жана козуларды тегерегине жыйнап, жаңы дем менен шайлоо деген кечмеликтен өтүүгө даярдык көрүп баштайт. Текеден биздин эмнебиз кем деген дагы бир жагы чоң кашкабаш кочкор чыгат. Чыгат да ал дагы айланасына жаш улак, жаш козуларды жыйнап, бир бол деген ураан астында шайлоо кечмелигинен амансоо өтүп келсек, кой терисин жамынган каршкырлардан теңир тоонун арасын тазалайбыз деп турган кезең экен, бурадар. Бул кыйытмабыздын соңун ошондо баяндап беребиз.